сыр болбосо депутат канча айлык алат? Анын эми сыр жашыруунун сыры деле жок. Бийликке өзүңүздүн берген бааңыз? Жолго салып кетет деген үмүтүм чоң. Жок, коллегаларыңыздын ордуна кнопка бастыңыз беле? Жок, мен андай кнопка баскан эмесмин. Жөнөкөй жарандарга иштеп, чоңдор үчүн иштебеген мыйзамдар бар. Көптөгөн бизде көптөгөн закондор иштебейт. Мамлекеттин ичинде дагы эле саясий укугундук барбы? Камакка эмес, үй камагында болуп деле тергөөнү жазса болот. Биздердин кесиптештердин сабатына, билим деңгээлине элдер ыраазы эмес. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар? Саясат берүүбүздүн алгачкы чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Алгачкы берүүбүздүн коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынан Аманова Бурул Кушбековна. Куш келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биринчиден эгемендүүлүк 30 жылдык майрамыбыз менен куттуктайм. Биздин мамлекеттин өнүгүү системасы сиздин азыр жаңы келген жаңы депутат катары көз карашыңыз жана ушул эгемендүүлүккө сиздин элге айта турган каалоо тилегиңиз, эң биринчи сөзүңүз. Рахмат. Чакырганыңыздарга рахмат. Берүүңүздөрдүн биринчи коногу кылып чакырыптырсыздар. Ал мен үчүн мындай бир сыймыктанчуу жагдай деп айтсам деле болот. Албетте бул мындай жөнөкөй сөз менен айтылган жанакы эгемендүүлүк деп эле коебуз да. Угулганга жөнөкөй угулганы менен, бирок бул сөздүн артында аябай чоң маани турат да. Бул эгемендүү деген нерсе көп бизден башка деле көптөгөн мамлекеттердин бир мындай каалоо тилектери. Бизге ушул насип кылып эгемендүү мамлекет болуп, өз алдынча болуп, жашап, иштеп, коомубуз өнүгүп, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп келатат. Анан азыр ушул учурдан пайдаланып, жалпы элибизди, кыргызстандыктарды ушул эгемендүүлүк майрамы менен чын дил менен куттуктап кетким келет. Өнүккөн, өскөн, анан бири-бирибизди урматтап сыйлаган мамлекетке айланалы. Кечиресиз, менде азыр бир суроо ушул жүрүшүндө эле. Азыр коомчулук арасында биздин эгемендүүлүккө күмөн санагандар көп. Мисалы, сырткы башка чоң-чоң мамлекеттерден, державалардан кандайдыр бир кысым катары ошолордун мындай көрсөтмөсү боюнча Кыргызстан ушундай иштейт, эгемендүүлүк аты эле бар деген сөздөр чыгат да бизде коомчулукта. Депутат катары сиз кандай жооп берет элеңиз? Аябай бир мындай маанилүү суроо болду деп айтсам деле болот. Эгемендүү деген азыр эле айтпадымбы, аябай бир мындай жөнөкөй сөз угулганы менен, бирок мунун артында канчалаган бир маани турат да. 30 жыл болду, мына эгемендүү болгонубузга 30 жыл болду. Бул мына адамдык жактан алсак, бул бир мындай чоң сезилген менен, бирок мамлекеттүүлүк жактан карай турган болсок, бул аз эле срок деп айтсам болот да, аз эле убакытта. Мен мындай терең ишенип кетем, биз буюрса бул эгемендүүлүктү өзүбүз туура багатта колдонуп, ушул эгемендүүлүктүн маңызына жетип, түпкүрүнө жетип, чыныгы эгемендүү өз алдынча мамлекет болуп, өнүгүп өсүп кете алабыз. Ошол эле баягы айтып атпайбызбы, тиги мамлекетке көз карандысы болуп турабыз, бул мамлекетке деген ошол сөздөрдөн биз арылып, чындыгында эгемендүү болгон бир жакшы күндөргө жетебиз деген терең ишеничим бар. Демек сиздин оюңузча кандайдыр бир деңгээлде биз кээ бир чоң мамлекеттерге дагы деле көз карандачылыгыбыз бар. Бул экономикалык жактан болобу, ушундай нерселерден бар деп ойлойсуз? Мындайда, мисал үчүн жөнөкөй эле адам менен же болбосо башка бир ишкерлик менен салыштырып кете турган болсок, алар деле биринчи этапта ушундай бир мындай бир көзгө көрүнбөгөн кыйынчылыктарга дуушар болот да. Мен ойлоймун, бул нерселер биздин азыр мамлекетибиз үчүн дагы бир ушундай нерселер. Бирок биз ал нерселерди жеңип чыгып кете алабыз деген мындай бир терең ишеничим бар. Биздики чынында 30 жыл деген деп айттык эгемендүүлүктө. 30 жыл бир аз эле мөөнөт, чынында тарыхка аз эле мөөнөт. Бирок ошол эле учурда 30 жылдын ичинде биздин мамлекет көп жагынан тонолуп кетти. Сиз кошуласыз буга? Көп жагынан да. Эми буга чейинки толугу менен кошулам. Анан эми азыр ушунча бизде, сиз азыр мына депутатсыз Жогорку Кеңеште. Ошол эле учурда дагы деле ошол мурдагылар азыр деле ушул убакка чейин жүрөт. Аты аталбаса дагы, сырттан кээ бирөөнүн таасири баягы кандай десем,
мурунку ошол парт лидерлер же болбосо ушул эгемендүүлүктү алгандан берки чоңдор дагы деле ушул жерде бизде жүрөт. Анан сиз кантип ишенесиз ушул азыркы турган чоңдор, азыркы турган биздин мамлекеттик кызматкерлер менен өнүгүп кетишке? Мындай болуп атпайбы? Ушунча президенттер алмашты да. Анан алар менен дагы байма-бай баягы интервьюлар чыгып калып жатпайбы? Анан ушул сыяктуу суроолорду берсе, алар баары эле өзүнө апакай кылып көрсөткүсү келет да. Мен жакшымын, менин кезимде ушундай болгон, анан мындай болгон деп жакшы нерселерди көрсөтөт. Бирок ал андай эмес. Ага киши адам өзүнө өзү баа бербеш керек. Саясатчы өзүнө өзү баа бербеш керек. Саясатчыга эл баа бериш керек. Сырттан карап турган эл, ошол биз жарандар, ошолор баа беришибиз керек да. Тилекке каршы алар ошонусун сезбей, мынтет эмеспи? Күчтүү адам өзүнүн кетирген катасын өзүнөн көрөт экен. Алсыз адам ал өзүнүн катасын башка бирөөдөн изде, башка бирөөдөн көрөт экен да. Ошол сыяктуу эле биздин ошол буга чейинки болуп кеткен президенттерибиз деле менин кезимде жакшы эле болчу, анан мындай эле болчу, тигиндей эле болчу деп кайра өзүнү баягы актап башка бирөөгө төңкөп койгусу келет да. Бирок андай болгон жок да. Ошол эле баягы эгемендүүлүк алган кезде канчалаган завод, фабрикаларыбыз бар болчу. Ошолор кана жок болуп жатып калбадыбы, туурабы? Ошол бойдон кармаша албады да. Бул жерде биздин мына азыркы Сооронбай Шариповичтин убагына чейин, Роза Исаковнадан Сооронбай Шариповичтин убагына чейин бизде парламентский башкаруу болду, парламенттик башкаруу, парламенттик президенттик. Бирок парламенттик болгону менен деле таасир президент тараптан экени көрүнүп эле турду. Парламент алсыз болду. Сиз ушул парламентке азыр элдин ичинде мындай кандайдыр бир деңгээлде мындай анча жакшы эмес көз караш болуп турган парламентке сизге келишиңизге эмне себеп болду? Мына азыркы парламентке биздин эл тараптан чындыгында эле анча эмес, жакшы эле, имеется в виду жаман деле көз караш, тилекке каршы ушундай көз караш парламент жөнүндө болуп калды. Бул аябай мындай өкүнүчтүү жагдай деп айтсам деле болот. Себеп дегенде парламентте бир же эки эле кишиден турбайт да. Мындай бир адресин айтса деле болот да. Бүгүн эле бир аксакал киши менен мындай таанышып калып, экөөбүз мени сырттан билет экен, анан сүйлөшүп кетип анан айтып атат, ал кишинин ою мындай дейт да. Чындыгында да дейт, парламент азыр сиз айткан сыяктуу айтат да, парламент аябай ушундай атка конуп калды, бирок анын ичинде баардыгы эле жаман эмес да дейт. Мен деле ошого кошулуп кетет элем да. Тилекке каршы аябай жаман оозго алгыс сөздөр менен деле айтып, ушундай болуп атат. Алар баягы бекерпоздор, олтуруп алып эле айлык маянасын алып атат деген сыяктуу нерселерди айтылып кетип атат да. Бирок ага карабастан парламентсиз бизде баягы законопроектлерди кабыл алабыз. Аларсыз эми жашоо жок да, мамлекеттик баягы түзүм болбойт да. Анан мен ал парламентке келип калганымдын себеби 2015 жылы Атамекен партиясынын тизмеси менен барганмын. Ошол кезде Атамекен партиясынын тизмеси менен барып, анан баягы женский квота деп коет, женский квота менен келип, анан мага чейинки аял киши кеткенине байланыштуу анын орду бошоп, мен ошол кишинин ордуна мен келип калганым ошол себептен. Өзүңүз Атамекен партиясында 23 орунда болчумун дейсиз, тизме боюнча. Анан бул сиздердин партиянын ичинде дагы буга чейин жарым депутаттын жарым мөөнөтүн бирөө өтөп, анан анын ордуна кайра бирөө деген бир договор болгон бизде дегенди сиздердин партия лидер айтып өттү. Ушул законго туурабы ушул нерсе? Эми ал законго туура эмес экенин неме кылбайм. Булар мен оюмча мындай баягы айтып койду эмеспи, джентльменское соглашение депчи. Ошол сыяктуу соглашениелерди кылып алган. Ал биздин эле партиянын ичинде эмес, башка жерлерде деле болгон. Жок, ачыкка чыгып калган Атамекен партиясынан болду. Туура, ал башка партияларда деле ошондой алмашуулар ачык айтылмаганы менен болуп атты. Бирок бул жерде шайлоочунун укугу кандай болуп калат? Макул, ал 3 жыл иштеген депутатка, ушу биринчи келген 3 жыл иштеген депутатка добушун берген болсо, 3 жылдан кийин эле ордуна эч кандай шайлоосу жок экинчи депутат келип атканы бул мыйзамдуу эле көрүнүшпү? Мындай да, ал деген тиги артта турган депутаттар деле, мисалы үчүн ошол эле мен эле мага чейинки турган депутаттардан көп добуш алгам. Анан тигилер деле алдыда турган депутаттардан көп добуш алгандар деле азыр деле келбей жүрөт. Бул четинен ал баягы шайлоочунун эмеси укугу бузулуп калды дегенге
ал туура эмес көрүнүш. Негизи шайлоочу баягы бардык списокто тааныйт демек. Ооба, таанып билет өзүнүн эмелерин, кандидаттарын. Мына өткөн жылы ушундай бир дүйнө жүзүндө чоң апат болуп, мына пандемия болду, коронавирус. Ошол учурда сиздин элге кылган жардамыңыз көрүнүп турду. Ошо менен бирге эле көңүл бурган кишиге сиздердин колунда бар оокаттуу экениңиздер көрүндү. Мейманкана мисалы ушундай бизнестериңиздер көрүнүп калды. Анан биздин коомчулукта азыр колунда бар киши, тем более депутат болуп атса, биздин коомчулукта мындай бир жегич, коррупционер, чын эле бизнес менен же болбосо зарплат менен мынча байыбайт деген бир ой пикирлер жаратат да. Эми депутат болгондон кийин бизнестер эмне болду? Нурбек мырза, сиз өзүңүз деле Россиялап жүрүп келдиңиз, Россиялап жүрүп келдиңиз. Ал жактын жанакы суугун, ысыгын барын көрдүңүз. Ошол сыяктуу эле биз деле Россияда жүрүп келдик. Ал жака таптакыр эле кичинекей кезибизде, мектепти бүткөн эле жылдары 18-19 жаштарыбызда барып калып, анан ал жактан вузду бүтүп, 5 жыл окуп бүтүп, анан ошол биз окуган бүткөн жылдары жана Союз таркап кетип атпайбы? Союз таркап кетип, анан биз эмне кылабыз деп башкалар деле калп айттырбайт. Керек болсо нанды алып жегенге акча жок болуп калган кездер болгон да, элдин баарында болгон. Бизде деле болгон ал кездерчи. Анан жолдошум экөөбүз ошол кезде биз жапжаш 22-23 жаштагы адамдар болчубуз. Анан эмне кылабыз деп ойлонуп олтуруп, кичинекей бирдемелерди болгон бирдемелерди алып алып базарга чыкканбыз. Ал кезде талчок деп койчу, монтип эле жерге жайып алып эле, туруп алып эле сатып, ошентип баштап, анан ал нерсе жакшы болуп кетти да. Андан кийин балга өтүп кеттик. Балга өтүп, мен бул нерсени мен жашырбайм деле, Кудайга шүгүр, ошол нерселер болуп кетти. Ошолордун артынан сиз азыр айтып аткан нерселердин баары алынды. Сиз өзүңүз Россияда жашап келген адам катары билесиз, ал жакта салык, налог деген нерселерге өтө катуу карашат. Биз ал жактын бардыгын төлөп берип, биз ошентип келген адамдарбыз. Биз жанакы ички инвестор деп коет эмеспи? Ошо ички инвестор болуп, биз керек болсо ошол жактагы мал мүлкүбүздү көчүрүп келип, башында албетте суроолор жаралды. Биз ушунча, допустим, гүлдөп күчүрөп турган нерсе, жолго салынып турган нерсе, ушунча жумушчу орундарды түзүп берип атсак, мунун бардыгын таштап коюп Кыргызстанга кантип барып иштейбиз, кандай кылабыз деген маселелер туруп атты. Бирок уул кызыбыз чоңойгон сайын биз көрүп аттык да, алар жашыргандай эмне, кыргызчаны унутуп кетип атышат, баягы ата-энесинен чоң ата, чоң энелерин алыс жүрүп атат, тарбиясы башка болуп баратат. Анан кой деп биз ошого да келип бул жерди канча жол көрүп кетип аттык, келипчи кандай кылсак болот, эмне кылсак болот деп. Анан сөздүн ачык эле жери бул жерде коррупцияларды көрүп аттык, аябай кыйын экенинчи. Бирок биз ошого карабай, баягы албетте баягы патриот деген сөз мындай жагынан деле айтылып калды, бирок биз чындыгы патриотпуз. Биз бул жака көчүп келип, ошол ал жакта болгон нерсебизди көчүрүп келип, бул жака биз колубуздан келишинче экономикабызга салым кошуп, ошол сиз азыр эле атап өткөн нерселерди айтып, алып жолго салып кеттик деп айтсам, эч мындай жаңылышпаймын да. Анан бизде азыр сиздин көптөгөн кесиптештериңиз бар да, азыр 120 депутат. Ошолордун ичинде кээ бир депутаттардын мындай сабатын эл туура кабыл албайт. Баягы бизнесин коргогону барды, ошол жөн эле акчанын күчү менен келип жүрөт дейт. Эгерде сыр болбосо, депутат канча айлык алат? Анын эми сыр жашыруунун сыры деле жок. Ушул мына бүгүнкү күнгө менин айлыгым 31 000 сом. 31 000 сом. 31 000 сом. Сиздер жолугушууларга барасыздар, ар кандай алыскы райондорго, ал жактын каражатын ким көтөрөт? Эгер өкмөттүк атайын жиберилүү болбосо. Өкмөттүк атайын жиберилүү болбосо, мисалы үчүн ООН, ПРООН, ООН женщина деген организациялар бар. Мына ошолор колдоп көтөрүп беришет. Депутаттардын ооба. Аларга келгенде сама собой тапшырасың. Жанакы посадочный талонду тапшырсаң, алар сага чыгымын төлөп беришет. Анан азыр биздин бүгүнкү өтүп жаткан саясат баягы эл ичинде
Камчыбек Кадыршаевич менен Садыр Нуркожоевичтин жүргүзүп аткан саясаты бул эч кимге жашыруун эмес. Азыр парламент эмес, президенттик башкарууга биз толук өттүк да. Толук өттүк, туурабы? Ооба, толук өттүк. Анан эгерде ошол президент бардыгын өзү чече турган болсо, парламенттин иммунитети кандай болот? Бул келе жаткан парламенттин. Албетте мурдакы парламент менен салыштырып болбойт. Мурдакы парламент баягы сөзү менен жана буга чейин суроо берип айтпадыңызбы, биздики чын деле президентский болуп келген да депчи. Бирок ошого карабастан парламенттен бир өзүнүн функциялары болгон. Азыр кечиресиз, мен бир нерсени айта кетейин. Буга чейинки ошол жанагы 3 президенттин тушундагы парламентский башкаруу бизге кошулуп турган убакта парламенттин ичинен баягы өз оюн эркин айткан, бийликке каршы чыккан, керек болсо ушул президенттерге чейин баягы импичмент жарыялап жаздаган ушундай депутаттар болгон да. Мында келгенде парламенттин кызматы кандай болот? Эми парламенттин кызматы көпчүлүк убакта баягы законотворческий, мыйзам чыгаруу эле болуп калат. Жок, президенттик башкаруу болуп атса, сиздердин чыгарган мыйзамдар президентке жакпаса кол койбой коет. Туурабы? Ооба, кайта кайтарылат. Кайта кайтарылып, мисалы үчүн өзүнүн баягы поправкалар деп коет го, өзүнүн эмелерин поправкаларын берип кайра кайтарат. Аны ошого карап туруп, биз кайра оңдоп түзөп, кайра сунуштайбыз. Ооба. Жанагы ошол парламентте, мисалы үчүн буга чейин азыр партиянын списогу менен кээ бирөө чындап эле алдыңкы орундарга акчалай бериппи, кээ бир шайлоолордо ушундай нерселер ачыкка чыгып кетти. Мисалы бүтүн Кыргызстан менен Турсунбай Бакир уулунун айтышында дагы ушундай көптөгөн акчаларды сунуштап ушу келип атат дейт да. Анан ошол жол менен келип аткан депутаттардын арасында кээ бир ушу сиздердин кесиптештердин сабатына, билим деңгээлине элдер ыраазы эмес. Андай депутаттар деле болгон. Андай мисалы үчүн баягы золотая пятерка, золотая десятка дегенди ал эч кимге деле жашыруу эмес го, айтылып келген да кезинде. Ошолго кириш үчүн бир определенный сумманы төлөп коюп, анан келип алып эле отурган деген сөздөр эл арасында азыркыга чейин деле жүрөт. Андайлар деле, значит, жүргөн болсо жөн айтылбаса керек, баягы шамал болсо чөптүн башы кыймылдабайт деген сыяктуучу. Тилекке каршы андай коллегалар деле бар. Коллегалар мага капа болбосун. Андайлар деле бар. Бул деле баягы коомдун жүзү деп ойлоймун да. Эми азыр баягы ар бир эменин өзүнө берчү болуп калбадыбы? Партийный списоктун ичинде делечи. Бул да жакшы болду да. Себеп дегенде баарына баягы тандоо мүмкүнчүлүгү берилди. Ошондо азыркы сиз айтып аткандай баягы сабатсыз депутаттар, аны эл жаман көрүп ат койгон депутаттар, алар балким өзүлөрү ошол четке чыгып калат. Кээ бир мыйзамдарды кабыл алып жатканда жок коллегаларыңыздын ордуна кнопка бастыңыз беле? Жок, мен андай кнопка баскан эмесмин. Жок коллегаларым ордуна. Анан мындай болот да, кнопка баскычтар деген да бир аттар чыгып кетпедиби? Анан кээде мындай моменттер болуп калат. Мисалы үчүн мен баягы белгилүү себептерге байланыштуу келе албай калып ошондой убакыттар болсо, же болсо башка бирөө болгон болсо, ал айтып коюшу мүмкүн. Мен ушундай эме менен келе албаймын, ушундай себептер менен келе албаймын, эмемди жандырбай эле койгула депчи. Вот ошондой моменттер болот. А так да басып койгон алары. Анан кээ бир азыр ушул биздин Кыргызстандын ичинде мисалга алса, кээ бир эмес, көп эле иштебеген мыйзамдар бар да. Такыр эле мисалы эл билбейт, бирок чыгып алган ошондой мыйзамдар бар. Ошол депутаттар ушундай мыйзамдарды талкууга алып, ушундай эл алдына алып чыгып атканда, сиздерде мындай бир ушул элге жарайбы, иштейби, жөнөкөй жарандарга иштеп, чоңдор үчүн иштебеген мыйзамдар бар. Биздин Кыргыз Республикасында бир мыйзам бар, өзүнүн коросундагы даракты кыйганга дагы болбойт. Бул мыйзам бар. Ошол эле учурда КамАЗ менен Ысык көлдөн бир учурда ушундай бир кетип турган карагайлар. Ушундай закондорго сиздин көз карашыңыз? Ушул сыяктуу закондорго? Эми албетте терс. Терстен элге баягы иштебеген законопроекттерге көз карашым терс эле.
тилекке каршы айтканыңыз аябай туура. Азыр Нурбек иштебейт. Көптөгөн бизде көптөгөн закондор иштебейт. Мындай эле кагаз жүзүндө эле калып кеткен да. Парламенттин ичинде кээ бир закондорду күчкө салдырып депутаттарды кабыл алдырат дейт. Мындай болду да, өзүңүзөргө маалым келгениме мында кичинекей эле кыска эле убакыт болуп калды тилекке каршы. Да, болбосо аябай көп деле иштерди жазсаң болот экен. Ошол эле баягы өзүмдүн баягы шайлоочуларымдын алдында берген убадаларымды көп нерселерин аткарганга жетишпей калдым, бирок кол менен келишинче аракеттерди кылып ошентип атам. Анан мен турган ушул кыска убакыттын ичинде андайлар болбоду. Мисалы үчүн ошол жанакы фейктерге деле мен каршы добуш бердим. Демек, жанагыдай жалган маалыматтарды чара көрөбүз дегенге сиз каршы добуш бердиңиз. Ооба, ага каршы добуш бердим. Балким чын эле ушул керектир. Кээ бирде адамдардын жеке инсандык сапатына дагы бир аты-жыты жок эле бирөөлөр бир болумуш нерселер менен же болбосо бир кооздоп, шөкөттөп жанагыдай кылып башка багытта көрсөтүп атпайбы? Аны деле туура айтасыз. Бул чындыгында эле мындай двоякий болуп калып атпайбы? Анан мисалы үчүн менин өзүмдүн атыма деле да канчалаган баягындай терс сөздөр айтылат. Эми баягы чоң саясатка келдиңби, чыдасаң кел деген сыяктуу сөздөр деле айтылат экен да. Ага деле чыдашың керек экен. Анан азыркы сиз айткандай туура мындай медалдын эки жааты болот деген сыяктуу эле нерсе болчу. Кээде аябай эле болбогон сөздөрдү чыгарышып, калп маалыматтарды чыгарып ошону кетип атат. Ал жактан деле бир кандайдыр бир чараларды көрүш керек. Анысы да бар. Биздин Кыргызстанда демократия, ушу демократиялуу деген Америка өлкөлөрүнөн дагы өтө аша чыгып кеткен. Муну баарыбыз моюнга алабыз, карапайым калк дагы моюнга алабыз. Себеп дегенде кайсы мамлекетке барбаганда, мисалы митинг, пикет, жанагыдай наразычылык акциялар көп мамлекеттерде болот. Бирок ушу Кыргызстандыкындай ачуу сөздөрдү айткан башка жерлерде жок. Башка жерлерде анан күч колдонгон жанагыдай нерселер болот. Анан бизде акыркы убакта ушундай бир чоң чакырыктар менен же болбосо ушу бийликке наразычылыгын айткан деген кээ бир жаш балдар камалып, ушундай бир соттолуп кетип атат да. Эми ошолордун мисалы тагыраак айтканда Тилекмат кечеки 1,5 жылга кесилди, соттун чечими менен эркинен ажыратылды. Ошол жигит баягы жаран катары эле Фейсбукта жазган посттору менен камалып кетти. Эми бул жигиттин камалышы сиздин оюңузча кандай? Бул саясатта чоң фигурабы? Ал жигит өзү саясатта чоң фигура деле эмес. Бизде азыр мындай болуп калады, кичине кыйкырып чыга койсоң эле, байкасаңыз, мындай сын эмеде ойдо жазсаң, мисалы үчүн пост ошол эле соцсеттердечи, аябай элдин баарына жагып жатып калып атат. Анан башка бир жакшы мындай положительный нерсе жаза турган болсоң, эч кимдин эле иши жок да. Көргүсү деле келбейт. Анан ошондой эле сын сөздөрдү жазышып, анан бир жумуштарга орношуп алып, анан бир өздөрүнүн жумушун бүтүргөн ошондой жактарда болуп кетип атат да. Ошол азыркы бүгүнкү күндө азыр камалып олтурган жана эки жигит боюнча Жеңиш Молдахматов, Тилекмат Күрөнкеев боюнча сиздин пикириңиз кандай? Депутат катары. Мен ойлоймун, аларга аябай эле мындай эле катуураак эле жаза берип койду. Ооба, бир аз оройраак, катуураак жаза берип койду. Мындай эскертүү сыяктуу нерселерди баштап колдонсо болот эле. Болот. Анан ушул эле учурда бийлик мурункулардын жолуна түшүп эле өздөрүнүн жанагы күчтүү оппоненттерин дагы эле саясий куугунтук дагы эле кысымга алып атат деген сөздөр дагы көп эл ичинде айтылат. Эми бул суроону балким сизге тиешеси жок, жөн гана жаран катары сиздин оюңуз ушул бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин ичиндеги кырдаалда ушундай нерселер болуп атабы? Мисалы үчүн Равшан Жээнбеков, биздин экс-президент Алмаз Шаршенович мисалы үчүн ушулар камакта отурат. Болбосо кээ бир мындай эскертүүлөр менен, ар кандай бир кысым менен ушу эки жигиттей болгон камалып атат. Биздин мамлекеттин ичинде дагы эле саясий куугунтук барбы? Мындайда биз өзүбүз айтып атпайбыз, азыр баштап суроо бергендечи, эмнеге өнүкпөй жатабыз, анан баягы катачылыктары депчи. Анан мындайда эл бир четинен аябай наразыбыз. Эмне үчүн биз өнүкпөй калышыбыз керек? Биз ушундай бир жакшы бир мына Швейцария болуп кетчү мамлекет
тей жерде жашап жатсак, бизде баягы кен байлыктарыбыз бар болгон болсо, кум төрдө кен байлыктарыбыз турган болсо, биз эмне үчүн ушундай бир кыйын абалда жашашыбыз керек дейбиз да. Анан ошол эле кезде ана бир кандайдыр бир кишилерди камакка алган болсо, анын артынан эмне үчүн коюп жибергиле буларды, эмне үчүн камакка алдык деп атабыз да. Ушул жерде эле жанакындай элдин өзү тараптан деле мындай бир двойной стандарт болуп калбадыбы дейм да. Бул нерсе дагы эле суроо сизге. Мисалы үчүн Төрөбай Закирович азыр камалып турат, камакта. Парламент сиздер өзүңүздөрдүн кесиптешиңиздерди балким коргой алган жоксуздарбы? Ошол эле депутаттарга, баягы камакка алынган депутаттарга жогорку кеңештен депутаттар тарабынан чогултулуп, кол чогултуруп, камакка эмес, үй камагында болуп деле тергөөнү жасаса болот да деген кайрылуу менен кайрылган. Сураныч болгон. Сураныч болгон. Парламент тарабынан сураныч болгон. Өзүнүн эле фракциясы, өзү эле партиясы. Жок, парламент тарабынан сураныч болгон. Бул кишилер эми жогорку кеңештин тарабынан, депутаттар тарабынан болгон андай сураныч. Анан келе жаткан шайлоо баягы тымызым болгону менен уже жарыш башталды эртеңкиге. Анан келе жаткан шайлоого коесузбу? Депутаттыкка, жогорку кеңешке? Жашырбайм. Мындай сунуштар түшүп жатат. Билбейм, балким баягы жаңы келди, анан көп нерселерге аралашпаган мындай инсан катары чакырып атышабы, ошондой сунуштар келип түшүп жатат. Ал сунуштарды азыр кароо үстүндөбүз. Эми эле билинбедиби? Сизде ушул кечээки октябрь окуясына чейин сиз парламенттик шайлоого бийликтин партиясы менен дагы ат салыштыңыз. Ооба. Ушул жерде тандоо өзүңүздүкү болгон беле? Ошол партияны тандоо өзүңүздүкү болгонбу? Мындай да, ошол кезде деле, баягы сиз өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү, пандемия кезинде аябай мындай бир эмелер менен, кайрымдуулук акциялар менен чыктыңыз депчи. Биз өзү кайрымдуулук акцияларды мен жакындарым деле калпайт турбайт, мен тааныгандар деле калпайт турбайт. Кайрымдуулук акцияларын, акция эмес, кайрымдуулук иштерини биз ошол жана Россияда жүргөн 25 жылдык наркы тарыхтан бери жасап келатабыз. Анан ошол кезде эле жанакы чоң эмени зданияны берип койгон үчүн баягы монтип тарс болуп, элге тарс болуп чыйып кетти да. Анан ошол кезде чындыгында эле биз кайсы жактан берип эмне кылабыз дегенди эле билбей калдык. Себеп дегенде баягы коркуп элдин баары үйдө эле олтуруп калбадыбы? Нельзя депчи. Биз жазып койдук эмеге, соцсетке. Ошонун артынан тарсылдап чыйып кетти да. Анан ага чейинки деле кайрымдуулук нерселеримди элдер калпайт турбайт, мен жасап берип, ошондой эле кылып келип атканбыз. Азыр деле жасап атабыз. Айттырып көрсөтпөй элечи. Анан ошол кезде көпчүлүк партиялардан сунуштар түштү. Анан жана сиз айткандай эле көпчүлүгү акча сурады. Акча сурады. Анан мен кантип акча берем? Мен акча берип алып барып, анан эртең барып эмне кылышым, акчаны кайра жыйнашым керек. Акча бербей чакырган ошо бир-эки эле партия болду. Анан мен ошол партияны тандап алып, макул деп бардым. Бийликтин партиясы деп, именно ошол сиз тандаган партиялардын себебинен кечээки октябрдагы окуя болду да. Ошондо сизди ошол партияга кимдер чакырды же өзүңүздүн тандооңузда мындай кандай баа берип ошолорго кошулдуңуздар? Мисалы, баягы элдин наразычылыгы, буга чейинки болуп келген бийликтин баарына эле элдин көп эле наразычылыктарын оң тетири болуп келет. Анан ушул күчөгөнү ар дайым шайлоо сайын күчөйт. Ушул административдик ыкмаларды колдонуп жанагыдай. Анан ошол учурда сиз депутат болоруңузга көзүңүз жетип, анан ошого кошулдуңузбу мындай, же мен оюм боюнча да, бийликтин партиясы баары бир өтөт деген, же чындап эле элге кызмат кылайын деп? Албетте элге кызмат кылайын деп келесиң да. Анан баягы мени деле Нурбек анча-мынча билип деле калдың, баягы соцсетеден деле мына депутат болгон кичинекей кыска убакытта деле баягы оюмдагыны жашырбай айтам. Бирөөдөн билбейм бир жашынып же коркуп калайын деген оюм жок. Мен ошондой ошол кезде деле өзүмдүн ойлорумду айтып эле жатканмын. Анан баягы бийликтин партиясы ал бул деп бөлгүдөй бийликтин кишилери чакырган жок мага. Силерге окшогон эле журналист балдар келишип эле же ушундай партия бар, барасызбы деп сунуш кылышты. Ага деле сразу макул болгон жокмун. Ал жерде деле көптөгөн мындай сүйлөшүүлөр болду. Анан ошонун негизинде макул мен барам деп бардым. Анан бирок бул деген баягы
мен ал жерге барып алып эле унчукпай баягы балык деген сөзүм бар эмес, балык депутат болуп отуруп калам деген оюм жок. Булчу мындан кийин барсам деле буюрса, андай оюм жок. Мен артымда уул кыздарыбыз чоңоюп атат. Алардын бетин кантип карайсың да, тем более энесиң. Эне эч качан алдабайт, сатып кетпейт да. Жок, азыр мен сиздин оюңузду да ачык билгим келет да. Келатканда партиянын тизмеси менен барасызбы же бир мандат өзүңүз жеке? Азыркы баягы эртең шайлоо деп турат. Азыр уже баягы шайлоонун болжолдуу күнү билинип тургандан кийин бул уже кыска убакыт. Мындай да, менин кызым социологияда окуп атат, Европада. Ошол кызыбыз аркылуу социология опрос жүргүзүп атабыз. Ошонун негизи бир-эки күндө чыгып калат, ошондо билинет. Ошондо точно билинет ооба. Анан бүгүнкү бийликке сиздин өзүңүздүн депутат катары, жаран катары бараткан жолуна берген бааңыз бүгүнкү биздин кыргыз бийлигине? Эми мындай го, адам жакшылыктан үмүт кылыш керек. Мен аябай жакшылык болот, жолго салып кетет деген үмүтүм чоң. Себеп дегенде элдер көп добоштун көпчүлүгү менен эле берип шайлашты. Аны барыбыз өзүбүз деле көрдүк. Мен өзүм деле керек болсо барып кыдырып жүрдүм. Ошол регионго барып чындыгында кызыгып бардым. Кандай болот экен, эмне болот экен деп. Себеп дегенде бул эле шайлоодо эмес, башка шайлоолордо деле мага кызык болуп, мен ушинтип өзүм ушундай эмем бар да, барып элдер менен сүйлөшүп кыдырып жүрөм. Мында деле ушундай кылып көрдүм. Көп чындыгында көпчүлүк голос менен алып чыкканы бул факт, бул бар нерсе да. Анан оңолуп кетет, жакшы болот деген үмүтүм чоң. Мындай саясатчы катары сиз кандай баа бересиз? Мындай үмүт эмес, мындай бараткан багыты уже сиздерге көрүнүш керек да. Азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясаты. Ошого бааңыз. Азыркы күндө бүгүнкү биз жашап аткан бийликтин, бизди башкарып аткан бийликтин саясаты депутат катары. Пятибалльный шкала менен биз алып айта турган болсок, бир мындай орто баа деп берем. Орто баа деп айтам. Мына урматтуу биздин көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин алгачкы берүүбүздүн коногу Жогорку Кеңештин депутаты Аманова Бурул Кушбековна болду. Саламатта калыңыздар, кийинки жолугушканга чейин.